Kettik. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, бул жол Алабукка Чаткал районуна караштуу Орток бир жолу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул асфальт болгон жол биягы. 2 жылдан бери асфальт болуп уже кийинки жылдары асфальт болбой биягы туруп калды. 16-17 км примерно жол калды. Ушул жол тамтыгы чыккан жол. Асфальт болбогон жол бул. Асфальт болгон. А биягы Бул асфальт жак бүткөн. асфальт болуп бүткөн. Токтоп калган. Министерство финансыдан 196 миллион сом тендер объявить этип алынган. Азыр биз акимдин орун базарына кирип чыктык. Ал жерде айтат, болгону биринчи жылы 10 миллион сом, кийинки жылы 6 миллион сом бөлүнгөн деген. Бирок ошол бойдон 2 жылдан бери эмне болуп атат, эч ким билбейт аны. Канча акча бөлүндү, канча эмне жок, эч ким билбейт да. Жолдун акыбалы болсо мына азыр ушул 1 май айыл өкмөтүндө 3 сааттан кийин жетип барат ушул машина. 16 км жол 180 миллион сом акча калган болсо 180 миллион сом жылына 6 миллион сомдон бөлүп бермек. Эгер да жылына 6 миллион сомдон акча бөлүнсө, бул жол 30 жыл дегенде бүтөт. Биз 30 жыл илгери да ушул жолду ушундай көрөт элек. Дагы 30 жылдан кийин да Кудайбыз ушундай турушта болот экен. Ошон үчүн биз кайрылып кетебиз. Ушул жолдорду эртерээк ушу бөлүнгөн акчаны бөлүп берсе, эртерээк жолдорду баштасак. Машина ушундай. Мен беле кичине бир аз жакшы, нарыктар уже. О, жакшы жер бул жер. Ашып кетсе 20да гана жүрөсүң. 20 ылдамдыкта. Мына машиналарды Мына аз келген машиналардын келгендерин өтө ылдамдык менен келет да, мына жерден баштап акырын токтотуп Шуну карап берсеңиздер, урматтуу премьер-министр, президент, жогорку кеңештин депутаттары. Биз ушул маселени чечип берсеңиздер, буякта Бакыйган Мемин деген компания, Казминерал Спикер. компаниясы иштейт. Мына ошодон да өндүрүп алса болот да. Ошол жерден ошонун 40 тонналык машиналери жүрүп, ошол ушул жолдун тамтыгын чыгарган да. Ата грейдер менен сүрүп койсо бизге кенен жетет. 40 тонналык машина эч кимде жок буякта. Бир гана ошолордо бар, күн өтөт. Шаланда хоолор буякка, тияка. Ушуну карап берсеңиздер, урматтуу бийлик өкүлдөрү.